Кыргызымдын бабасы Манас деген, кылымдардан кылымга батыр делген, карабастан жоокердин аздыгына, калмак, манжуа душманын жеңип келген. Мен Камитова Айпери Кайымбековна, Ош областына караштуу Өзгөн районунун номер 19 Амирбек Төлөнов атындагы орто мектебинин тарых мугалими. Бүгүн мен 6-Б классынын окуучуларына тарых сабагынан кыргыздардын материалдык маданияты деген темада сабак өттүм. Бүгүнкү сабакта даярданып жатып, мугалимдик кесиптин кызыктуу, ары түйшүктүү кесип экендигине ынандым. Сабагымдагы өзгөчө көңүл бурган жактарыма токтолуп кетсем, сабактын бардык баскычтарын басып өтүүгө аракет жасадым. Эң алгач сабактын максатын туура коюуга жана окуучуларымды өзүмө көңүл бурдурууга аракеттендим. Үй тапшырмасын суроодо кыргыз куралдуу күчтөрүнө байланыштуу сүрөттөрдү пайдаланып сурап алдым. Жаңы теманы ачууда класстагы кыргыз элинин баалуулуктарын көрсөтүү менен байыркы маданиятындагы кызыктуу фактыларды айтып, сабактын темасын окуучулардын күндөлүк турмушу менен байланыштырып, алардын кызыгуусун ойготтум. Кыргыздардын турмушундагы материалдык маданияттын маанисин түшүндүрүп бердим. Материалдык маданияты бул кыргыздардын күнүмдүк турмушунда колдонулган буюмдар, турак жайлар, кийим-кече, транспорт каражаттары жана кол өнөр маданий байлыктардын жыйындысы боюнча айтып өттүм. Эң оболо кыргыздардын турак жайы катары боз үй өзгөчө орунду ээлейт. Боз үй көчмөн турмуш үчүн эң ылайыктуу, тез жыйылуучу жана ыңгайлуу турак жай болгон. Кыргыздардын материалдык маданиятында кийим-кече маанилүү орунду ээлеген. Кийимдер негизинен жүндөн, териден, пактадан жасалганы, эркектер үчүн бешмант, чепкен, калпак, чокой сыяктуу кийимдердин кол өнөрчүлүк мыкты өнүккөндүгү боюнча түшүндүрмө бердим. Окуучуларга боз үйдүн, көкөр жана элечектин келип чыгуу тарыхын, алардын жасалуу ыкмалары, колдонулушу боюнча тапшырмаларды бердим. Окуучулар жекече, жупта жана топтук усулдарда иш алып барышты. Бүгүнкү сабакта кыргыздардын материалдык маданиятынын негизги элементтерине турак жай, кийим-кече, буюм тайымдар, курал-жарактар, комуз, баш кийимдер, көкөр жана башкалардын үлгүлөрүн колдонуп, окуучулардын кызыгуусун арттырдым. Видео презентацияда Сулайман Тоо улуттук тарыхый археологиялык музей комплексине барып, жаңы маалыматтарды окуучуларга жеткире алдым. Жана видео сүрөт материалдарды колдондум. Бул окуучулардын көрүү аркылуу маалыматты жакшы кабыл алууга жардам берет. Окуучулар сабакка активдүү катышышты, суроолорго жооп беришти, өз ойлорун билдиришти жана кыргыз элинин маданиятынын маанилүүлүгүн терең түшүнүштү. Сабактын интерактивдүү бөлүгүндө окуучулар топтордо берилген буюмдардын аталышын жана алардын тарыхый жасалуу ыкмаларын колдонулушу боюнча айтып беришти. Заман талабына ылайык STEM билим берүү программасына жана санарып билим берүүнүн инструменттерин пайдаланып сабак өттүм. Балдардын билимин баалоодо формативдик жана суммативдик ыкмаларды пайдаланып, кыргыздардын куралуулугун эске алып, боз үй, комуз, калпак менен бааладым. Жалпылап айтканда, менин бүгүнкү сабактагы максатым окуучунун билгичтик коммуникативдик компетенциясы калыптандыруу болду. Менин сабагым өз максатына жетти деп ойлоймун. Балдар бүгүнкү өтүлгөн сабактан алган билимдерин, тарбияларын кийинки жашоо турмушунда пайдасы тийип, пайдаланып кетишет деген ишеничтемин. Сыймыктанам дүйнөдө кыргызыма, кыргыз десе кубанам жүрөк жана, миң мертебе турмушта ыраазымын, турмушта тарыхка бай өлкөдө жаралганга.